Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін сіздер менен үйді кантип тазалайт, үйді кимдер тазалайт, үйді качан тазалаш керек, жана үй таза эмес болгондо кандай белгилери болот, ошол тууралуу сүйлөшөбүз иншалла. Үй качан таза эмес болуп эсептелет? Качан үйгө жин шайтандар толуп алганда үй таза эмес болуп эсептелет. Ал эми үйгө жин шайтандардын толуп алыштыгынын себеби ал үйдө күнөө көп болгондо, ал үйдө периштелер келе турган амалдар болбогондук себептен, көз тийгендерден, сыйкыр себептерден ал үй таза эмес болуп эсептелет. Качан үй таза эмес болгондо эмне болот? Ал үйдө уруш талаш көбөйөт, ал үйгө кирсе эле адам уйкусу келе берет, ал үйгө кирсе эле адам башы ооруй берет, ал үйгө кирсе эле үй караңгыдай күңүрт болуп сезиле берет, үйдүн атмосферасы башкача болуп калат. Үйдү кимдер тазалайт? Бүгүнкү күндө үйүбүздү тазалап берем, үйүңө жин шайтан толуп алыптыр, үйүңдү бирөө дубалап коюптур, үйүңдү мен тазалап берем деп үйгө кайра шайтандардын баардыгын толтуруп койгон көз ачык бакчылар толтура. Үйдү ким тазалайт? Үйдү ошол үйдө жашаган адам өзү тазалайт. Кантип тазалайт? Мына бул амалдарды аткарыштык менен ошол жашап аткан адам өзүнүн үйүн өзү тазалай алат. Эң биринчи, үйгө дайыма кирип келе жатканда Аллахтын атын эстөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: силердин кимдир үйгө келе жатканда, силердин кимдир бирөөңөр үйгө кире турган болсо, кирер алдында Аллахума инни ас'алука хайрал маулажи ва хайрал махраж. Бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва аля роббина таваккална деп айтсын дейт. Мунун мааниси: о Аллахым, мен сенден үйгө жакшы кириш жана үйдөн жакшы чыгууну сураймын. Жана сенин атың менен үйгө киремин, сенин атың менен үйдөн чыгамын, жана сага гана тобокел кылдым деп айтсын. Андан кийин үй бүлө мүчөлөрүнө салам берсин деп пайгамбарыбыз айтат. Ошол үйгө киргенден кийин үй бүлө мүчөлөрүнө кайсыл бир болбосун ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп айтыштык. Ошол үйгө тынчтык болуштугуна, береке болуштугуна, ошол үйдө рахмат болуштугуна себеп болот. Андан кийин үйгө киргенде тамакта дайыма Аллахты эстөө. Тамак алдында бисмиллах деп айтуу. Пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат: качан адам үйгө келе жатканда, үйгө кирер алдында Аллах тааланы эстесе, дуасын айтса, жана тамак алдында Аллахтын ысымын атаса, бисмиллах деп айтса, анда шайтандар мындай деп айтат: бүгүн бул үйдө бизге түнөк да жок, бизге тамак да жок деп айтат. Эгер качан адам ал үйгө келе жатып дуасын, үйгө кирүүнү, Аллахты эстебей дуасын унутуп кала турган болсо, анда шайтандар айтат: бүгүн бул үйдө бизге түнөк бар дейт. Эгерде ал тамак алдында Аллах тааланын ысымын унутуп кала турган болсо, шайтандар айтат: бүгүн бул үйдө бизде түнөк дагы бар, бул үйдө бизге тамак дагы бар деп айтат. Андан кийин үйдө Куран окуп туруу. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: үйүңөргө Бакара сүрөсүн дайыма коюп тургула. Анткени Бакара сүрөсү окулган үйгө шайтандар кире албайт дейт. Ошол сыяктуу эгер окуганды билбеген болсо, бүгүнкү күндө телефон аркылуу дагы үйгө Курандарды коюп туруш керек. Андан кийин үйгө дайыма Куран коюлгандан кийин үйдү иблистин добушунан тазалоо. Иблистин добушу деген эмне? Аллах таала Куранда айтат, шайтанга айтат: сен өзүңдүн добушуң менен каалаганыңды азгырып ал дейт. Демек иблистин добушун Ибн Умар, Ибн Масуд разияллаху анхулар бул музыка жана жахилия ырлары деп айтат. Үйдү ар кандай үйгө дайыма музыка коюп алыштан, үй шыпырып атканда, ич жак жууп атканда музыкаларды коюп алыштан үйдү тазалаш керек. Үйдү ошондой иблистин добуштарынан алыс кылабыз. Андан кийин коңгуроодон үйдү тазалаш керек. Кайсыл бир үйдө коңгуроо боло турган болсо, аны дагы жок кылыш керек. Анткени пайгамбарыбыз хадисинде коңгуроо бул шайтандын чоору деп айтат. Жана үйдөгү ар кандай диндерге тиешеси бар атрибуттардан тазалоо. Христиандарга тиешелүү, шаманизмге тиешелүү, буддисттерге тиешелүү, кыскасы башка динге тиешелүү крест болсун, атрибут болсун, функшен, кыскасы ошондой бир атрибуттардан үйдү тазалоо. Жана үйдү жандык тартылган сүрөттөрдөн, жаныбарлардын сүрөттөрүнөн үйдү тазалоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: сүрөт тартылган үйгө жин периштелер кирбейт деп айтат. Демек үйдөгү жандуу нерселердин сүрөтү болуштугу бул периштелердин кириштигин тосот. Ал эми андан сырткары үйдө жаратылыштын, тоолордун, теректердин, көлдөрдүн сүрөтү боло турган болсо, булар эч кандай зыян алып келбейт. Жана үйдү иттерден тазалоо. Иттерден тазалоо дегени ошол итти багуунун бир өзүнүн эрежеси менен короонун чекесине үй кайтарыш максатта, мал багыш максатта бага турган болсо, өзүнүн бир эрежеси менен багуу, бозоого жаткырып ээн эркин кой бербөө керек. Андан сырткары
иттердин арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кара ит шайтан деп айткан. Демек кара итти багуу шариатта тыюу салынган. Андан кийин үйдө нафил намаздарды окуп туруу. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: үйүңөрдү мүрзөгө айландырбай, үйүңөрдө да кээ бир намаздарды окуп тургула дейт. Демек мүрзөлөрдө жин шайтандар көп болот. Ошол себептен үйдө дагы нафил намаздарды окуп туруу керек болот. Андан кийин пайгамбарыбыз жакшы сөз жана жаркын жылмаюу. Аллах Таала Куранда айткан: "О Мухаммад, менин пенделериме айткын, алар бири-бирине жакшы сөздөрдү сүйлөшсүн. Шайтан алардын арасын аралап бузуп жүрөт. Чындыгында шайтан анык силерге душман" деп айтат. Демек адамдардын, үй бүлө мүчөлөрдүн балабызга, келинчегине, жолдошуна, ата-энесине, бир туугандарына жакшы сөз сүйлөп, жаркын жылмаштык бул дагы үйгө берекенин келиштигине себеп болот. Жана үйдөн чыгып баратканда сөзсүз түрдө чыгуу дуасын айтуу. Бисмиллахи таваккалту алаллахи ла хаула ва ла куввата илля билля. Аллахтын ысымы менен бир гана Аллага гана тобокел кылдым. Аллах Тааладан башка эч кандай күч кубат жок деп дуасын айтып чыгуу. Мына ушул амалдарды дайыма аткаруу менен ошол адам өзүн үйүн тазалай алат жана үйдөгү бардык жамандыктар кетет.